Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 7-бөлүм. Оор кырдаалдарда кандай аракеттерди жасоо зарыл жана татаал адамдар менен кантип тил табышуу керек? Жашоонун суроосу сиз жыгылып кетесизби же жокпу эмес. Сиз жыгыласыз. Суроо сиз жыгылгандан кийин сиз ишенип, умтулган нерсеңиз үчүн күрөшүүгө кайра күч топтоп, үйдө турасызбы? Дэн Куэл. Биз башкалар менен канчалык сый мамиледе болууга аракет кылсак дагы, жашообуздагы пикир келишпестиктер менен чыр-чатактуу кырдаалдардан качып кутула албайбыз. Жетекчилерибиздин, кесиптештерибиздин, тааныштарыбыздын же үй бүлө мүчөлөрүбүздүн аша чапкан жүрүм-турумдары менен көп эле кездешебиз. Албетте көйгөйлөрдү тезинен чечип, андан ары түз кетүүнү каалайбыз. Бирок кээде биздин жан дүйнөбүздүн тынчтыгын дайыма бузган айрым адамдардын жүрүм-турумун же кайсы бир жагдайларды кабыл алууга туура келет. Ал кол алдындагыларына орой мамиле жасаган жетекчи болушу мүмкүн. Ал бизди кемсинткенди жактырган тууганыбыз болушу мүмкүн же спорттук секцияда гольф оюнунда гандикап ыкмасын элпек колдонуп бизди дайыма жеңип кеткен таанышыбыз болушу мүмкүн. Болгону жашоодо биз өзгөртө албаган татаал адамдар же жагдайлар боло тургандыгын кабыл алышыбыз керек. Жашоодогу кыйынчылыктарга жана жагымсыз жагдайларга карата жасаган биздин мамилебизден окуянын өнүгүшү гана эмес, ички абалыбыз дагы көз каранды болот. Келиңиз эмесе мындай кырдаалдарда кандай иш-аракеттерди жасашыбыз керек экендигин тууралуу сүйлөшүп көрөлү. Сын пикирди туура кабыл алыңыз. Бала чагыбыздан эле тартып сын пикирге кабылабыз. Ата-энелерибиз, туугандарыбыз, мугалимдерибиз, жетекчилерибиз тарабынан же тааныбаган эле адамдардан сын айтылышы мүмкүн. Эч ким мыкты жана идеалдуу эмес. Сын пикир бизге каталарыбызды оңдоп, кемчиликтерибизди түздөп, жүрүм-турумубузду жакшыртып, ишмердүүлүгүбүздү өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Конструктивдүү жана жөндүү сын пикир же личносттук өсүштүн жана өнүгүүнүн булагы боло алат. Кемчиликти оңдоо үчүн ошол кемчиликти көргөзүү керек экендигин эч ким танбайт. Бирок аны орой, адепсиз түрдө көргөзгөндө биз өзүбүздү акылсыз, баага татыксыз сезебиз дагы моралдык жактан жабыркайбыз. Дейл Карнегинин эрежелеринин бири сындабаңыз, айыптабаңыз, наалыбаңыз. Ал айтат: адамдарды айыптагандын ордуна аларды түшүнүүгө аракет кылыңыз. Тилекке каршы көпчүлүк мындай кылышпайт. Аларга биздин кылгандарыбыз жакпай калса, арыдан бери быт-чытыбызды чыгарып жиберишет. Биз адамдарды өзгөртө албайбыз, бирок биз сын пикирди конструктивдүү колдонууну үйрөнө алабыз. Сын пикирдин пайдалуу жактарын алыңыз. Балким кимдир бирөөгө жүрүм-турумун жакшыртууга кеңеш берген учурларыңыз эсиңизде болсо керек. Ал адамдын жакшы болушуна сиз чын дилиңизден жардам бергиңиз келип, бирок ошол эле учурда эч кимди таарынткыңыз да келген эмес. Так ошондой эле кимдир бирөөнүн сын пикирине биз дагы таарынбай эле койгонубуз оң. Сын пикир бул өзүңдү дагы жакшы билүүнүн мүмкүнчүлүгү. Биздин катачылыктарыбызды же кемчиликтерибизди көргөзмөйүнчө биз алар тууралуу билбейбиз, бирок алар тактикалуу түрдө жасалышы керек. Биз башкалардын жүрүм-турумун башкара албайбыз, бирок алардын жүрүм-турумуна карата милдетибизди башкара алабыз. Мамилебизди башкара алабыз. Ал үчүн сын пикирдин өзүн өзү жок кылуу эмес, өзүн өзү таанып билүү мүмкүнчүлүгү катары кабыл алууга үйрөнүшүбүз керек. Өзүңүздүн кылган ишиңизге жооп берүүнү үйрөнүңүз. Мен күнөөлүү эмесмин, деди Луиза бышактап. Мен аны кылган эмесмин. Күнөөсүн моюнга албоо жана аны башка бирөөгө артып коюу адамдардын сын пикирге болгон типтүү мамилеси. Көйгөйгө болгон катышыбыздын деңгээлине карабастан биз өжөрлүк менен күнөөбүздү четке кагабыз. Сен жалгыз өзүң күнөөлүүсүң. Мен мага кандай үйрөтүшсө ошондой жасадым. Кайтарылган күнөөлөө же болгон окуянын жоопкерчилигин башка адамга түртүп коюу адамдардын табигый реакциясы болуп саналат. Кичинекей балдар жазалоодон кутулуу үчүн колу менен башка бирөөнү көрсөтүшөт. Биз дагы көпчүлүгүбүз чоңойгонубуз менен өзүбүздү кичинекей бала сыяктуу алып жүрөбүз. Кээде бул биздин суудан кургак алып чыгып кетет. Ошентсе дагы чоң адамдар өздөрү жасаган ишке жооптуу болушу керек. Баардыгыбыз ката кетиребиз жана аларды оңдоо зарыл. Дарегибизге айтылган сын пикирге токтоолук менен мамиле жасашыбыз керек. Тилекке каршы көпчүлүк адамдар биздин кемчиликтерибизди чектен ашкан адепсиздик менен көрсөтүшкөндүктөн туура ой жүгүртүүбүзгө тоскоолдук жараткан таарыныч, жек көрүү, нараазачылык сезимдери бизди курчап алат. Сын пикирге конструктивдүү мамиле жасаганын ордуна биздин таарынткан адамдын
жекелигине көңүлүбүз дароо бурулат. Ошол учурда биздин оюбузда мен аны жек көрөм, бул адилетсиздик, макул мен азыр анын айткандай жасайм, бирок анан көрсөтөм. Макул, күтө туралы, алар менден бир нерсе сурап келишет, ошондо көрөбүз деген сыяктуу ойлор жаралышы мүмкүн. Негативдүү ойлор көйгөйдү чечпейт, тескерисинче бизди андан дагы бактысыз кылат. Дейл Карнеги бизди сындаган адамдарды түшүнүүгө аракет кылышыбыз керектигин айтат. Анда келиңиз, бизди сындаган адамдарды да түшүнгөнгө аракет кылып көрөлү. Брайанга өзүнө айтылган сын пикирлерди туура кабыл алууга үйрөнүү мүмкүнчүлүгү берилди. Ал мындайча айтканда ачуусу мурдун учунда турган. Брайандын жетекчиси Джо азыр эле жалпы эмгек жамаатынын алдында аны долбоор боюнча туура эмес чечим кабыл алгандыгы үчүн урушту. Брайан кесиптештеринин алдында уят болгонун гана сезбестен кабыл алган чечимин туп-туура деп эсептейт. Брайан кеңседен ачуусу менен жинденип чыгып, жумуштан кетүү арызын жазганга даяр турду. Мен адилетсиз сындаганы аз келгенсип, досторумдун алдында уят кылган адам менен мен кантип иштешмек элем деп ойлонду. Брайан эмоцияларынан арылып, бир аз өзүнө келген соң баарын кайра ойлонуп көрдү. Албетте, Джо сын пикирди адепсиз жол менен билдирди. Ал талашсыз, бирок жумуштан кетүү жетекчинин мамилесинен дагы кымбатка турат. Брайан туура чечим кабыл алганын билип турса дагы, долбоор үчүн баары бир жетекчиси жооп берерин ойлоп, жетекчиси өз оюн айтууга толук укугу бар экендигин түшүндү. Брайан жетекчисине таарынбай эле коюуну чечкенден кийин Джого долбоор боюнча көз карашын жай түшүндүрүп негиздеп берди. Жыйынтыгында алар биргеликте буга чейин сунушталган чечимдерден алда канча ийгиликтүү чечим кабыл алышты. Ошентип Брайан жеке тажрыйбасында адилетсиз болсо дагы сын пикир үчүн адамдар менен болгон мамилени бузбай эле коюу эң туура экендигин түшүндү. Сын пикирди өзүңүздүн эсебиңизге албаңыз. Эсиңизде болсун, сын пикирге биз эмес, биздин кылган ишибиз кабылат. Биздин жетекчилерибиз же кесиптештерибиздин көпчүлүгү бизди таарынтууну же кемсинтүүнү каалашпайт. Алар болгону абалды оңдоо үчүн бизге жардам берүүнү каалашат. Тилекке каршы аларга дайыма эле адептүүлүк сапаты жетиштүү боло бербейт. Андыктан биз таптакыр эле акылсыз, зээни жоктордон эмеспиз. Адатта ишти жасаган кишини эмес, ал киши жасаган иш сынга кабылат. Балким сиз Дон Мигел Руистин 4 макулдашуу аттуу китебин окуган чыгарсыз. Андагы бир макулдашуу мындай: эч нерсени өзүңүздүн эсебиңизге албаңыз. Руистин пикири боюнча адамдар айтат же жасайт. Бул алардын жеке реалдуулугунун проекциясы. Ага ылайык дарегибизге айтылган кимдир бирөөнүн сын пикири болгону башкалардын субъективдүү ой пикири. Алардын өзүнө таарынуунун жана ачууланып жек көрүүнүн кереги жок. Сын пикирди жүрөгүңүзгө жакын албаңыз. Жетекчи бөлүмдүн же команданын ишинин жыйынтыгына жооп бере тургандыгын эстеңиз. Эгер биз тапшырманы аткара албасак, эң биринчи сокку жетекчиге тиет. Эгер ал өтө эле катаал мамиле жасап жаткандай туюлса, ал болгону өзүн өзү коргоо максатында ушундай мамиле жасап жатат. Чындыгында ал бизге кырдаалды жөнгө салууга жардам берүүнү каалайт. Сын пикирди пайдалуу маалымат булагы катары караңыз. Чыныгы көрөгөч адамдар эң заардуу сын пикирден дагы пайда таап чыгышат. Эгер ал сын пикир биздин алсыз жерибизди же катачылыгыбызды көрүүгө көзүбүздү ачкан болсо, анын өзү пайда алып келген болот. Сабак жөнүндө эстеңиз. Ал сабакты кантип алганыңызды унутуңуз. Сиздин көйгөйүңүз иш, жеке мамиле, коопсуздук, өзүңүзгө болгон бааңыз же сырткы келбетиңиз менен байланыштуубу? Мааниге эмес. Бардык жасаган иш аракетиңиз кырдаалга карата жасаган мамилеңизге байланыштуу болот. Артур Фирман, медицина доктору жана жазуучу. Эгер жетекчиңизге карата жолуңуз болбой калса, айрым адамдар сын пикирге шыктуу келет. Ээлик кылган бийлиги менен кол алдындагылардын кылган ишин дайыма сындап, аларга эскертүү берип турганга аракет кылышат. Эмне үчүн ал кызматкерине кыйкыра берет деген суроого Джек мындайча жооп берди: бул менин жумушум. Джектин өзүнүн жетекчилери өтө катаал, дайыма кемсинтип сындай бергендер болгондуктан, ал дагы жетекчи деген ушундай болушу керек деп эсептейт. Арлена перфекционист, кынтыксыз болгондуктан, анын талаптарына ылайык келбеген адамдарга чыдамы жетчү эмес. Ал эгер кимдир бирөө анын каалоосун тез түшүнө албай калса, дароо таарынычка жеткире турган сөздөрү менен эскертүү берет. Арлена өзүнө дайым жакпаган нерселер үчүн унчукпай отура бербейм деп айтаар эле. Ал сын пикирди конструктивдүү түрдө жеткириш керектигин жана натыйжасы да жемиштүү болоорун билчү эмес. Көп учурда жетекчиликти тандоо бизден көз каранды болбойт. Биз эң мыкты түшүндүрүп иштешкен жетекчибиздин ордуна бизге жакпаган же
биз жек көрө отурган башкаруу стилине ээ жетекчи келиши мүмкүн. Жетекчибиздин жүрүм турумун өзгөртө турган кандайдыр бир укму шыкма жок болгондон кийин мындай кырдаалда болгон күчүбүздү анын мамилесине карата жеке реакциябызды өзгөртүүгө аракет кылышыбыз керек. Төмөндөгүдөй тактикаларды колдонуп көрүңүз. Биринчи, адилетсиз сын пикир көп учурда жымсалданган комплимент экендигин унутпаңыз. Өзүнө ишенбеген адамдар башкаларды башкарганды сындоо менен өзүнүн жеке баасын көтөрүүгө аракет кылышат. Эгер кимдир бирөө сизди адилетсиз сын пикир менен сындырууга аракет кылып жатса, тескерисинче бекем болуңуз. Экинчи, жумушуңузду берилүү менен аткарыңыз. Жетекчибиздин жүрүм турумун же мүнөзүн өзгөртө албайбыз, бирок жумушубуздун сапатын көзөмөлдөп, андан дагы мыкты жасоо колубуздан келет. Бул көрүнүштү жетекчилик сөзсүз байкайт. Үчүнчү, кырдаалды башка адамдын көз карашы менен чын дилден кароого аракет кылыңыз. Башкаруу ишиндеги стресс жана башка көйгөйлөр менен кошо өзүңүздүн жетекчиңизди ордуна коюп көрүңүз. Ошондо сиз жетекчиңизди түшүнө аласыз. Албетте бул нерсе жетекчиңиздин чектен ашкан катаал жүрүм турум мамилесин аныктай албайт. Бирок сиз эмпатия көрсөтүү менен анын эскертүүлөрүн жеңил кабыл аласыз. Жашоодогу кыйынчылыктар бизди тушап коюу үчүн берилбейт. Ал кыйынчылыктар өзүбүздү жакшы таанып билүү үчүн берилет. Бернис Джонсон Ригон, ырчы жана композитор. Төртүнчү, жетекчиңиз тууралуу оң пикирлерди билдириңиз. Бул нерсе логикага туура келбеши мүмкүн, бирок аеосуз жетекчинин болушунча көбүрөөк мактоого алуу керек. Ага жакшы аброй түзүп бериңиз. Ал ага жетүүгө аракеттенет. Баарына андан кандай мыкты жетекчи экендигин жана компания үчүн кандай зор пайда тийгизип жаткандыгын айтыңыз. Анын аз да болсо жакшы жактарын топтоңуз. Андан соң ага сиз каалаган сапаттарга ээ болгон жетекчи катары мамиле жасаганга аракет кылыңыз. Мындай түгөнбөгөн боорукерликтин алдында эң катаал адам дагы тура албайт. Бешинчи, мамилеңиздин үстүндө иштеңиз. Жетекчиңизге аны менен жакшы мамиледе болгуңуз келгенин айтып, мамилени кантип жакшыртуу керектигин сураңыз. Эгер ылайыктуу болсо, анын нараазычылыгын жараткан аракеттериңиз үчүн кечирим сураңыз. Компаниянын кызыкчылыктары сиз үчүн баарынан бийик экендигине жетекчиңизди ынандырыңыз. Алтынчы, кеңеш сурап кайрылыңыз. Эгер сиздин жетекчиңиз сизди өзүнөн дагы тажрыйбалуу адис катары көрүп, ага коркунуч жаратып жатсаңыз, анын артыкчылыктарын сездирүү үчүн кеңеш сураңыз. Жетекчиңиз сизден жакшы билген тармактарга байланыштуу маселелер боюнча ой пикири менен бөлүшүүсүн өтүнүңүз. Жетинчи, каталарыңызды тез жана чечкиндүү түрдө оңдоңуз. Эгер жетекчиңиз сизди бир нерсеге адилетсиз күнөөлөп жатса, ал тууралуу биле турганыңызды жана маалымат чындыкка дал келбей тургандыгын айтыңыз. Орой болбоңуз. Жөн гана кандайдыр бир себептерден улам катачылык кеткендигин жана болгон нерсени болгондой түшүндүрүп бере турганыңызды жай билдириңиз. 8. Жетекчиңиз бир эле күндө өзгөрүп кетет деп күтпөңүз. Жогоруда айтылгандай, башкаларды биз өзгөртө албайбыз. Биз өзгөртө ала турган нерсе биздин мамилебиз. Кырдаалды көзөмөлдөн чыгарбаңыз. Азыркы көйгөйдү жана кыйынчылыктарды убагында чечиңиз. Жетекчи эртең кандай иш аракет жасай тургандыгын ойлоп кабатырланбаңыз. 9. Оюңузду тынчтык, эктүүлүк, ден соолук жана үмүткө толтуруңуз. Жетекчиңиз тарабынан жасалган чума сын пикирлерге көңүл бурбаңыз. Тескерисинче, жашооңуздагы маанилүү максаттарыңыз жана кызыкчылыктарыңыз тууралуу ойлонуңуз. Өзүңүздүн сын пикирди жүрөгүнө жакын албаган, жашоону сүйгөн, ишенимдүү адам катары чын дилден алып жүрүңүз. 10. Ийгиликтериңизди эсепке алыңыз. Жашооңузда болгон жакшы нерселер жөнүндө ойлонгонго аракет кылыңыз. Мисалы, сүйүктүү үй бүлө кандай гана жумуш болбосун, эң көп ырахат тартуулайт. Бул кеңештер жумушка карата гана колдонулбайт. Аларды баардык кырдаалдарда, татаал адамдар менен мамиле курууда, үй бүлөлүк маселелерде өз алдынча колдонсо болот. Андан ары карай бул бөлүмдө бир аз татаал адамдар менен баарлашуу жана кыйын кырдаалдарда өзүбүздү алып жүрүү тууралуу сүйлөшөбүз. Жашоо кыйынчылыктарга толгону менен ал кыйынчылыктарды жеңүүнүн жолдоруна да толуп турат. Хелен Келлер. Макул эмес экенибизди кантип билдиребиз? Адамдардын ортосундагы пикир келишпестиктер кадимки көрүнүш. Түшүнбөстүктөр учурунда биз өзүбүздү кандай алып жүрө турганыбыздан кийинки өз ара мамилебиз көз каранды болот. Буга Proper Paper өндүрүш компаниясынын директору Патрик жакшы мисал боло алат. Ал компаниянын жетекчилиги тарабынан текшерилбеген жаңы жабдыктарга акча каражатын бөлүү боюнча уюштурган жыйынга катышып олтурду. Бул боюнча Патриктен өз оюн айтууну сунушташты. Бул жердеги негизги көйгөйлүү маселе анын жетекчиси
компаниянын өндүрүш иштери боюнча вице-президенти жаңы жабдыктарды сатып алуу керек деген ойдо болгон. Бирок ошол учурда Патрик акча бөлүү туура экендигинен шек санап турган. Бул кырдаалда кандай кылса болот деген суроо менен кеңеш сурап кайрылды. Албетте Патрик жетекчинин айткандарына макул болуп, өз пикирин ичине калтырып койсо деле болмок. Бирок ал чакан кагаз фабрикасы үчүн бул чечим чоң сокку боло тургандыгынан сактанып турду. Дароо 60 киши жумушсуз калганда мен сизге айткам деген сөзүнө эч кандай жардам бере албайт болчу. Экинчи тарабынан ал баардыгынан алдына чыгып, жетекчисинин бычытын чыгарып айтып салса деле болмок. Бирок мындай тактика иштесе дагы компаниянын жетекчилиги өзүнө каршы коюп алуу жана жетекчи менен болгон мамилени биротоло бузуу тобокелчилигине барат эле. Натыйжада ал кайрадан резюме жазып, карьерасын ак барактан баштоого мажбур болмок. Патрик кандай жолду тандады? Патрик коллежди аяктаганда чогуу иштеген мурдагы жетекчисине кеңеш сурап кайрылды. Ал Патрикке бул эки варианттын ортосундагы тең салмактуу орточо вариантты тандап, конструктивдүү дискуссия өткөрүүнү сунуштады. Патрик сүйлөй турган сөзүнүн тезисин түздү. Анда төмөндөгүдөй тезис пайда болду. Биринчи, анын жетекчиси кызыктуу сунуш киргизип жатканын моюнга алуу. Жетекчиси чындыгында эле кайсы бир деңгээлде туура айтып жатат. Жабдыктардын өзүн жаман эмес, жогорку сапаттагы өндүрүмдү сактап калууда убакытты жана акча каражатын үнөмдөп кала тургандыгын башка ишканаларда жүргүзүлгөн сыноолор көрсөттү. Ошол учурда атаандаштыкты сактап калуу үчүн алардын компаниясы жаңы жабдыктарга муктаж эле. Экинчи, жеке көз карашты билдирүү. Бирок же ошентсе дагы деген сөздөр менен баштабаш керек. Бул абалды курчутат. Ал жетекчисинин сунушун баалуу экендигин айткандан кийин бир аз тыным жасап, анан биздин чечимибизге таасирин тийгизе турган бир катар факторлорду карап чыктым деп улантса болот. Бул маселени ачык талкуулоого өтүүгө жол ачкан бейтарап айтым болот. Үчүнчү, колдо бар болгон маалыматтарды сунуу. Алгач Патрик көз карашын сандар менен отчеттордун жардамы аркылуу аргументтештирип, жетекчисинин сунушу ылайыксыз экендигин айтып, ачуусун билдиргиси келген. Бирок кайра болгону эки гана аргументти келтирүүнү чечти. Биринчи, колдо бар маалыматтар менен жабдыктардын техникалык мүнөздөмөсү аларды чыңалуу көп болуп, өндүрүштүк күч арбын сарпталганда жабдыктардын эффективдүүлүгү төмөндөй тургандыгын көрсөтүп турган. Экинчи, ага карабастан жабдыктар канчалык деңгээлде ылайыктуу экендигин көрүү үчүн өздөрүнүн компаниясындагы өндүрүш шартында сыноодон өткөрсө болот. Төртүнчү, сөзүн бейтарап ырастоолор менен жыйынтыктуу маалыматтарды презентациялагандан соң ушул жана башка альтернативдик сунуштарды карап чыгуу жана ылайыктуу чечимди кабыл алуу үчүн атайын топту түзүүнү сунуштаса болот. Жаңы жабдыктар компания үчүн ийгиликтүү болот деп үмүттөнөөрүн дагы билдирсе ашыкча болбойт. Бул сөздөр жетекчиликке майдай жагат. Бешинчи, кыжырданбоо жана ачууланбоо. Талаш маселелер сценарий боюнча чанда гана уланат. Патрик болгону колунда бар жана билген маалыматтарды гана жеткире алат. Бирок жетекчиликтин акыркы чечимине каршы чыга албайт. Эгер жетекчилик анын пикирине каршы чыгып баштаса, ал эки ача пикирге макул болууга аргасыз. Катуу талаш тартышка кызып кирип кетүүнүн пайдасы жок. Мындай көрүнүштөн өзү дагы компания дагы утулат. Патриктин сунушун компаниянын кабыл алышы таң калыштуу эмес болчу. Жада калса анын жетекчиси бул маселеге олуттуу кароо керек экендигин дагы билдирди. Тынчсызданууга кам көрүңүз. Джек уктай албай койду. Анын кабатырлануу жана тынчсыздануу кыйнап жатты. Бир жумадан кийин анын жетекчиси алмашып, жаңы жетекчи келет. Бейтааныш. Джек мурдагы жетекчиси менен жакшы иштешчү, бирок ал азыр пенсияга чыгып жатат. Анын ордуна компаниядан эле бирөөнү дайындап койбой, сырттан бейтааныш адамды алып келгени жатышат. Ал эгер абдан катаал болуп калса, же мен ага жакпай калсам эмне болот деп ойлонду Джек. Кийинки бир нече күн бою Джек жумушка көңүл буруп, жакшы иштей албай койду. Анан ал бир учурда кесиптеши Тони эч кандай тынчсызданбай эле иштеп жүргөнүн байкады. Джек андан сурады: "Тони жакында бизге келе турган жаңы жетекчини ойлоп кабатыр болбой элесиңби?" Тони башын чайкады. Албетте анын келиши менен бир нерселер өзгөрө тургандыгын ойлондум, бирок мен кабатыр уланган жокмун. Эң эле жаман болсо эмне болушу мүмкүн? Мени жумуштан кетириши мүмкүн. Биринчиден, эгер андай боло турган болсо, мен башка жакшы жумуш таап алсам болот. Себеби керектүү билим тажрыйбам жетиштүү. Экинчиден, жаңы жетекчиде мени кетирүүгө эч кандай негиз жок. Мен жакшы жумушчумун жана ушул бойдон калам. Эгер ал кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү киргизсе, мен ага ыңгайлашып кетем. Эгер мен ыңгайлаша албасам, башка жумуш издейм. Андыктан эмне үчүн тынчсызданышым керек? Джекти анын сөздөрү тынчтандырып, ички тең салмактуулугун жана тынч уйкусун кайтарып келди. Албетте, ал алдыда
турган өзгөрүүлөр тууралуу ойлонду, бирок тынчсыздануу менен кантип күрөшүү керек экендигин эстеп, ага кам көргөндө ал үчүн кыйын болгон кырдаалды жеңе алды. Эгер сиздин жумуштан кыскартып салышса, сизде эмне кылуу керек? Көп учурда адамдар эрежелерди бузгандыгы же милдеттерин керектүү шартта аткарбагандыгы үчүн эмес, компания финансылык жактан жабыркап, анын жетекчилиги штатты кыскартууну чечкенден улам жумуштан айрылат. Кызматкер үчүн жумуштан чыгуу эң стресс жараткан кырдаалдардын бири. Жумушту жоготуу финансылык гана жактан эмес, эмоционалдык жактан дагы чоң сокку болот. Биз эс тарткан чоң адамдар катары ишмердүүлүк чөйрөбүздө жаралган баардык көйгөйлүү кырдаалдарды жөнгө салганды билишибиз керек. Штатты кыскартуу тууралуу маалымат алсаңыз, алдын ала болгон жөндөмдүүлүктөрүңүздү көрсөтүп, компания үчүн баалуу кызматкер экениңизди билдиришиңиз керек. Мындай жол менен жумуштан чыгуу ыктымалдуулугун азайта албайбыз. Ал үчүн бир катар иш аракеттерди жасоо зарыл. Алмаштыргыс кызматкер болуунун 6 жолу. Айрым кызматкерлер штатты кыскартуу учурунда жетекчиликтин көзүнө урунбоо үчүн кой оозунан чөп албаган момун болуп отуруп калышат. Бул көрүнүш өзгөчө компания үчүн оор кырдаалда жарабайт. Мындай учурда компанияга чечкиндүү кадам таштаган, чыгармачыл ой жүгүрткөн, жаңы идеяларды сунуштаган, жөндүү тобокелчиликтерге барган, деги эле компания үчүн жардамын аябаган кызматкерлер керек. Бир катар күч аракеттердин натыйжасында келечегиңизди камсыздоого жардам берген 6 ыкманы төмөндө беребиз. Биринчи, акчаны үнөмдөө. Өндүрүмдүн же кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатына зыян келтирбей туруп, чыгымдарды азайтуу булагын табуу ар бир ийгиликтүү компания үчүн маанилүү тапшырмалардын бири. Эгер биз билбеген чыгымдарды изилдеп чыгып, аларды кыскартуунун жолдорун таба алсак, анда компаниянын кирешесин жогорулатуу боюнча чараларды сунуштай алабыз. Экинчи, убакытты үнөмдөө. Убакыт менен акча баарын чечет. Кайсы гана компаниянын жетекчилиги болбосун, убакыт эң дефицит ресурс экендигин билет. Эгер биз өндүрүмдүн же кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатына зыян келтирбей туруп, иш убактысын үнөмдөөнүн жолдорун таба алсак, анда эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн жана кирешенин көлөмүн жогорулатуучу дагы бир жолду тапкан болобуз. Үчүнчү, сапатты жогорулатуу. Кардарлар жана кызматтык өнөктөштөр менен кайтарымдуу байланышты түзө алсак, анда өндүрүмдүн жана кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын кантип жогорулатуу керектиги тууралуу баалуу маалымат менен камсыз боло алабыз. Аны анкета же сурамжылоо жүргүзүү аркылуу ишке ашырсак болот. Мындай изилдөөлөрдүн жыйынтыгы жаңы идеялардын булагы боло алат. Алар аркылуу өндүрүмдүн же кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатууга жана ишкананын жумуш көрсөткүчүн арттырууга шарт түзүлөт. Төртүнчү, эмгек процессин ар түрдүүлөштүрүү. Кээде биз жумушубузду көнүп калган адат менен аткарууну уланта беребиз. Биз иштеп жаткан системаны жана процессти талдап чыгуу келечекте өсүп өнүүбүз үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Эгер биз эмгек процессибизди ар түрдүү кылып уюштуруп, кереги жок операцияларды алып таштай турган болсок, ал бизге чыгымдарды кыскартууга, убакытты үнөмдөөгө жана кирешени арттырууга жол ачат. Бешинчи, рынокту кеңейтүү. Кардардык базабызды кеңейтүү менен биз рыноктогу атаандаштык позициябызды күчөтөбүз. Ишенимдин деңгээлин жогорулатуу, күткөн нерселердин ашыгы менен аткаруу, жаңы кызматтарды сунуш кылуу, үчүнчү жактардын кеңештерин колдонуу, булардын баардыгы бизнестин кирешелүүлүгүн жана сатуунун көлөмүн арттыруунун айрым жолдору болуп эсептелинет. Рынокты кеңейтүү дароо жыйынтык берет жана келечектеги ийгиликтүү ишмердүүлүктүн кепилдиги боло алат. Алтынчы, компаниянын жүзүн жакшыртуу. Кандай гана компания болбосун, анын жүзүн ишмердүүлүгүнөн көз каранды болот. Компаниянын имиджине баардык иш аракеттер таасир этет. Сатуу бөлүмүнүн кызматкерлери, интернет сайттар жана башка маркетинг жабдыктарынан баштап, кардарлар менен иштөө кызматы жана тейлөө кызматынын сапатына чейин компаниянын жүзү болушат. Баардык ийгиликтүү компаниялар рынокто алдыңкы орунду ээлөөгө жардам берген жакшы белгилүү брендке ээ. Компаниянын жүзүн жакшыртуунун үстүндө үзүрлүү эмгектене турган болсок, анын ишин дагы жакшырткан болобуз. Эгер кыш болбосо, жаз мынчалык жагымдуу болмок эмес. Эгер биз кээде кыйынчылыктарга туш болбосок, ийгиликтин даамы мынчалык таттуу болмок эмес. Анна Брендстрит, акын. Ишибизди кантип өркүндөтсөк болот? Ишибизди өркүндөтүүдөн тышкары, компания үчүн маанилүү болгон өзүбүздүн баалуулугубузду дагы башка жолдор менен жогорулата алабыз. Жумуштан чыгарып жибербейт деген кепилдикти эч ким бере албайт, бирок биздин жүрүм-турумдук мамилебиз жетекчилик компанияга кайсы кызматкерди калтыруу керектигин тандоо учурунда чечүүчү ролду ойнойт.
Милдеттериңизге ак ниеттүүлүк менен мамиле кылыңыз. Негизги талап натыйжалуулук. Бул болбосо калган сунуштардын мааниси жок. Эгер биз милдеттерибизди натыйжалуу аткара албасак, кызматта калуу мүмкүнчүлүгүбүз нөлгө барабар болот. Жумушуңузга бөлүмдүн иштерине тиешелүү болгон баардык нерсени дыкат изилдеп чыгыңыз жана жалпы максатка жетүү үчүн болгон күч аракетиңизди жумшаңыз. Жаңы идеяларды жана сунуштарды киргизиңиз. Өзүңүзгө дагы, башкаларга дагы жогорку талаптарды коюңуз жана аларга ылайык келүүгө аракеттениңиз.